24 октябрда Өзбекстанда президенттик шайлоо өтүп жатат. Шайлоого 64 жаштагы азыркы президент Шавкат Мирзиёев жана дагы 4 талапкер катышууда. Бул 35 миллион калкы бар Өзбекстанда 1991 жылы эгемендик алгандан берки 6-чы президенттик шайлоо. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча өлкөдө 10.760 шайлоо участкалары ачылды. Добуш бере турган 21 миллионго жакын шайлоочу бар. Добуш берүү кечки саат 8ге чейин болот. Ал эми чет өлкөлөрдө жүздөй шайлоо тилкеси иштеп жатат. Анын ичинде Орусиянын 6 жеринде, Москвадагы элчиликте өзбек жарандары добуш бере алышат. Кыргызстанда дагы 6 добушкана ачылган. Анын 4-өө Ош шаарында, бири Жалал Абад шаарында, дагы бири Бишкекте. Президенттик шайлоого 970 чет элдик байкоочу көз салууда. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун демократиялык институттар жана адам укуктары боюнча бюросу өлкөгө 28 узак мөөнөттүү жана 250 кыска мөөнөттүү байкоочуларды жиберген.